Саламатсыздарбы? Сократив сайтына катталуу, анда тесттик тапшырмаларды түзүү, окуучуларды топторго бөлүп сабак өтөбүз жана ошондой эле окуучулардын жыйынтыгын кантип көрөбүз. Сократив сайтына катталуу үчүн Google Chrome'ду ачабыз. Google Chrome'ду ачып, издөөчү жолчого socrative.com деп жазабыз. Сайттын адресин видеонун описаниясына калтырып кетем. socrative.com. Бизге сайттын башкы бети ачылат бул жерден. Бул жерде эгер англисче ачылса, мен азыр англисче ачайын. Англисче ачылганда катталуу үчүн бул жерден логин дегенди басабыз. Логин дегенди басып, бул жерден студент өзүнүн логинин басып терип кирсе болот. Бул жерден мугалим. Катталуу үчүн төмөн жакта sign up дегенди тандайбыз. Сайтты орусча которуп алсак дагы болот. Орусча которуп катталуу үчүн бул жерден авторизоваться дегенди тандайбыз. Авторизоваться бул студенттер үчүн, бул мугалим кантип кирет. Бул сайтка катталгандан кийинки кадам. Алгач биз сайтка катталышыбыз керек. Ал үчүн төмөн жактагы зарегистрироваться дегенди басабыз. Басканда бизден ушундай сурайт. Бул жерден first name биздин атыбызды сурайт. Last name, фамилиябыз. Андан кийин email деген жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазышыбыз керек. Андан кийин confirm email деген жерге ошол поштаңызды кайра кайталап жазасыз. Төмөн жакта паспорт деген бул сиздин өзүңүздүн катталып жаткандагы паролуңуз, өзүңүз жазасыз буну. Андан кийин confirm паспорт деген жерге кайра ошол паспорт паролуңузду бул жакта кайра кайталап жазасыз. Андан кийин следующий next дегенди басабыз. Эгерде компьютер өзүңүздүкү болсо, сайтка катталган паролду сохранить этип койсоңуз да болот. Себеби бул сайтка улам киргенде паролду тербейсиз. Эгер сиздики болбосо net дегенди басып коесуз, сохранить дегенди басайлы. Бул жерден demographic country өлкө деген өлкөнү тандайбыз. Биз бул жерден Кыргызстан дегенди тандап коебуз. Казакстан, Кыргызстан деген тандайбыз. Организация бул жактан биз school, мектеп деген тандайбыз. Бул жерден эң төмөндөгү жөнөкөй мектеп, бул жерден мектебибиздин аталышын жазабыз. И бул жактан мугалим role деген мугалим деген тандайбыз. Жана ошондой эле сайттын сунуштарына макулму дегенге галочка басып, бул жерден кийинки дегенди басабыз, next. Биз биринчи, экинчи, үчүнчү кадамды өттүк, андан кийин төртүнчү кадам. Үчүнчү кадамга келгенде бул жерде Socrative Free дегенди тандайбыз. Эгер Pro деген тандасаңыз, бул акылуу контент болуп калат. Биз акысыз контенттен иштетебиз. Socrative Free дегенди тандап, бул жерден Finish дегенди басабыз. Биз ушул Socrative сайтына катталууну аяктадык. Биз сайтка катталдык. Эми тесттик суроолорду түзүү үчүн quizzes суроолор бөлүгүнө өтөбүз. Quizzes жаңы суроо, тесттик суроо түзүү үчүн бул жерден add quizzes. И создать новый. Create new. Бул жерден ошол тестибиздин аталышын жазабыз. Мисалы мен аралаш суроолор деп түзөйүн. Андан кийин төмөн жакта ошол суроо 3 түрдүү суроо тапшырма түзсөк болот дейт. Множественный выбор, чын же жалган, короткий ответ. Множественный выбор, да, нет и короткий ответ. Биз биринчи тесттик суроо түзүп көрөлү. Бул жерде так, март канча күнгө созулат деп жазайын. Туура эмес жазылып калды. Канча күнгө созулат. Төмөн жакта ABC деген 31, 28, 30 жана
29. Эгерде дагы бир вариант кошуу керек болсо, төмөн жактагы add answer дегенди бассаңыз, дагы бир вариант кошуп берет. Эгерде ашыкча болсо, оң жактагы X'ти басып өчүрүп койсоңуз болот. Ошондой эле жоопторду кандайдыр бир өзгөртүп жазгыңыз келсе, мына жерден шрифттерди өзгөртүп койсоңуз болот. Бул жактан математикалык символдорду жазсаңыз болот, индексин, көрсөткүчүн жана ошондой эле математикалык формулаларды коюуга болот. Ошондой эле суроого сүрөт кошуу керек болсо, оң жактагы бул галереянын значогун басып, компьютериңиздеги сүрөттөрдү тандап койсоңуз болот. Ошол суроого карата сүрөт тандап коесуз. Андан кийин суроону түзүп бүттүк, жоопторун жаздык. Туура жообун белгилеш үчүн ошол туура жооптун оң жагында көзөнөкчөнү басабыз. Бул жашыл түскө айланат. Ошондой эле суроону сактоо үчүн мына оң тараптагы галочканы басабыз. Эгерде сурообуз ката болуп калса, өчүрүү үчүн төмөндөгү корзинаны басабыз. Суроону сактадык. Мына бизде биринчи суроо түзүлдү. Эми экинчи суроону түзүү үчүн төмөн жакта кайра эле ушул тесттик суроо болсо, биринчидеги множественный выбор деген тандайбыз. Эгерде чын же калп экенин тандоо үчүн мына экинчидеги true и false дегенди тандайбыз. Бул жерге суроо жазайын. Январь, кыш айы. Эгерде чын болсо true дегенди белгилейбиз, эгер жалган болсо false дегенди белгилейбиз. True дегенди белгилеп, бул жактан ушул сурообузга карата сүрөт коюп койсок болот. Мисалы, мен могу сүрөт коюп турайын. И оң тараптагы галочканы басасыз. Галочканы бастык. Мына бизде эки суроо түзүлдү. Эгерде кандайдыр бир катачылык кеткен болсо, мына оң жагындагы ручканын сүрөтүн басып, редакцияласак болот. Өчүрүү үчүн бул жердеги корзинаны басасыз. Бизде эки суроо түзүлдү. Кийинки үчүнчү суроо бул короткий ответ. Биз бул жерге жаз айларын жаз дедик. Биз төмөн жакка бир нече сөз жазып коебуз. Эгерде ушул сөздөр кездешсе, жооп туура деп кабыл алына берет. Ташкычасын өчүрүп таштайбыз. Андан кийин төмөн жакка ошол балдардан жооп келгенден кийин бул жерге комментарий жазсак болот. Бул жакка дагы сүрөт кошуп коебуз. Оң тараптагы галочканы бастык. Биз тесттик суроолорубуз даяр болду. Сактоо үчүн өйдөдөгү save and exit, сактоо жана чыгуу дегенди басабыз. Эгерде тесттин темасында ката кетсе, бул жердеги ручканы басып редакцияласак болот. Тестибизди сактадык. Башында айтып кеткендей эле, балдар кирүү үчүн бул жердеги ушул кодду жазып киришет. Бул код өзгөрбөйт, бир эле катталганда ушул код менен дайыма кире берет. Эми балдар кантип жооп жаза алышат? Биз тесттик суроону түздүк, сактап алдык. Эми кантип аткарабыз? Башкы бетке барабыз. Бул жерден Quizzes деген тандайбыз. Quizzes деген тандаганда бизде мына жерде түзгөн тапшырмаларыбыз чыгат. Бизде азырынча бир эле тапшырма бар. Ошону тандайбыз. Тапшырманы тандап, төмөн жакта далее дегенди тандайбыз. Бул жерден биринчиде турган instant дегенди тандайбыз. Бул жерде туура жоопторун көрүүнү тандайбыз. Төртөөнү жандырабыз, биринчи турган төртөөнү. Андан кийин start дегенди басабыз. Start дегенди басканда мына жердеги результат деген жанып калды. Мына жерде антеннага окшош чыгып турат. Бул ушул активный дегенди билдирет. Качан гана сиз бул жерден finish дегенди басып койгондо, бул суроого жоопторду кабыл алуу токтойт. Бул жерде окуучулардын жооптору чыгат. Биз азыр окуучу болуп жооп берип көрөбүз. Окуучулар кантип жооп берет? Окуучулар Google Chrome'га кирет. Издөөчү жолчуга Socrative жазып кетип алайын. Socrative.com деп жазат. Жана бул жерден авторизоваться и вход для студентов дегенди тандайт. Биз жанагы кабинетибизден өзүбүздүн кабинеттин кодун берип коебуз. Бул башта айтып өткөндөй эле код өзгөрүүсүз калат.
биздин кабинеттин кодун терип жазышат. FDPF. Орусча жазып албаймын, азыр англисче жазайын. UJZFDPF. Кабинеттин кодун жазып, бул жерден join дегенди тандайт. Бул жерде ошол студент өзүнүн аты жөнүн жазат. Андан кийин don кирүү дегенди басат. Мынакей бизге суроолор чыкты. Биринчи суроо, 3 суроо бар экен. Бул тестте биринчи суроо январь кыш айы дейт. Чынбы, жалганбы? Чын деп жазып, submit дегенди басабыз. Туура жооп берсе, мына жерде туура, окейди басабыз. Андан кийинки март канча күнгө созулат? Бул жерден биз ката жооп берип көрөбүз. Март 30 күнгө созулат. Is submit answer. Бул жерде мына туура эмес жооп берди. Туура жоопу 31 деген жоопту көрсөттү. Окей. Бул жерден жаз айларын жаз дейт. Мисалы үчүн март деп жазайын. Биз жана март, апрель, майды кошуп жазганбыз. И тапшыр. Бул мына март, апрель, май деген сөздөр болсо туура жоопту кабыл алат. Окей. Биз тапшырып бүттүк. Эми мынакей окуучулардын жоопторун мугалим кантип көрөт? Камилова бул жерде бир суроого туура эмес жооп берген, калганы туура. Ушинтип ар бир жооп берген окуучунун, студенттин фамилиясы бул жерден чыгат. Эгерде окуучулар бул жерден көрбөсө десеңиз, бул жерден өчүрүп койсоңуз, show answer дегенди өчүрүп койсоңуз, мына жерде ким канчага жооп бергени көрүнбөй калат. Эми биз ушул берилген суроону кайра сайтка кирейин. Суроону биз PDF форматта көчүрүп алсак болот. Мына аралаш суроолор. Бул жерден загрузка дегенди тандайбыз. Загрузка дегенди тандасак, бизге PDF форматта көчүрүлөт. Мынакей биздин аралаш суроолорубуз чыкты. Бул жерден открыть басабыз. Мынакей сократив. Бул жерден ушул кагаз түрүндө дагы офлайн окууда берсеңиздер болот. Мынакей биринчи суроо, экинчи суроо, үчүнчү суроо. Бизде азырынча 3 эле суроо. Мына жерге аты жөнүн жазат, датасын, тапшырган датасын, канча минутада жооп берди. Ошол боюнча маалыматтарды жазып койсо болот. Эми биз кийинки кадам окуучуларды кантип класстарга бөлөбүз, топторго. Биздин суроолорго жооп бергенден кийин окуучулардын баарында бул жерден finish дегенди басабыз. Finish дегенди басып, биз бул жерден ошол окуучулардын жалпы маалыматын алабыз. Бул жерден окуучулардын мисалы үчүн биз жаап койгондо мондай чыгышы мүмкүн. Жантырып, кайсы окуучу кайсыга туура жооп берди. Жада калса бул жерден ар бир суроо боюнча маалымат алсак болот. Мынакей суроолордун жооп бергени, кийинки суроо, жалпы маалымат. Дагы бир жагдай, бул ушул таблицаны экспорт кылып алсак да болот. Экспорт. Бул жерден биз көчүрүп алуу, download деп бассак, ушул бизде Excel таблицасы көчүрүлөт компьютерибизге. Бул жерден биз көчкөндөн кийин кайсы окуучу кандай жооп берди. Мынакей бизде кайсы суроого туура эмес жооп берди. Ошолор боюнча маалыматтар чыгат. Бул өчүп кетпейт, сизде сакталат. Бул ушул Socrative.com'да балдар менен ушинтип иштесек болот. Биз finish'ти токтоткондо мына result деген токтойт.
Кийинки кадам окуучуларды топторго бөлүп жарыштыруу. Ал үчүн бул жердеги башкы бетке барабыз. Андан кийин бул жердеги space race дегенди тандайбыз. Yes. Бул жерден өзүбүздүн суроону тандайбыз. Тесттик тапшырманы. Төмөн жактан next, кийинки дегенди басабыз. Бул жерден teams окуучуларды канча командага бөлөбүз, ошол боюнча мисалы 3 команда. Бул жерден аватар тандайбыз. Төмөн жактан аватарлар ракета кала берсин. Бул жактан тапшырмаларды жандырабыз жана бул жерден show final score деген тандап старт басабыз. Эгер сиздин логиниңизди сураса, логин паролуңузду терип коесуз. Кайрадан сурап атат. 2 команда. Булар жандырдык жана старт басабыз. Мына бизде 2 команда түзүлдү. Бул жерден finish. Биз окуучуларга тапшырманы байкындай эле жөнөтөбүз. Комнатанын логини өзгөрүүсүз калат. Join. Студент бул жерге аты жөнүн жазат. Окуучу. Видон. Байкындай эле суроолор. Жана биз түзгөн суроолор орду алмашып келет. Эгер туура эмес болсо, бул жактан туура суроонун жообун көрсөтөт. Туура бул 31 деген туура жооп. Январь Кышай дегени туура эмес жооп берели. Бул жерден жооп туура эмес, туура жооп трue болчу деп берип атат. Окей. Биз мына finish студент жооп берип бүттү. И чыга берет. Мына биринчи команда кетти. Кийинки команда. Кийинки студент да жооп берет. socrates.com деп кирип, бул жерден авторизация окуучулар и вход для студентов. Бул жерде комнатанын паролу join жана бул жака аты жөнүн жазат окуучу. И дон кирүү. Баягы эле биздин суроолор. Мына суроолордун орду алмашып чыкты. Окей. Экинчи сурообуз. Жооп бердик, окей. Жана үчүнчү суроо. Биз 3 сөз бергенбиз, кайсынысы жазылса да туура жооп болуп эсептелет. Жооп берди, окей. Окуучу чыга берет. Мынакей бизде экинчи команданын жообу. Finish басабыз, окей. Командалык работанын, командалык иштин жыйынтыгын көрөбүз. Эгерде сизде кайра ушул мугалим болуп катталгандагы логин паролуңузду терсе, сураса, кайра терип киресиз. Результат. Мына бизде результаты чыкты. Finish менен токтотуп койсоңуз болот. Бул ушул мынакей бизде бир туура эмес жооп берген, калганы туура. Командалык работа болгондо дагы ар бир окуучунун өзүнүн бул жакта фамилиясы чыгат. Бул тизмени дагы экспорт кылып таблица түрүндө көчүрүп алсаңыз болот. Бизде Excel'де мынтип команданын аты, студенттин ID номери, бул ошол жооп берген проценти. Кайсы суроого туура жооп берди, кайсы суроого туура эмес жооп берди, көрүп турасыздар. Ошону кагазга басып чыгарып алсаңыздар да болот.